Бул Акжолтой Саттарова апанын үйүнүн азыркы абалы. Ушул айдын 15-нен 16-сына караган түнү чыккан өрт эч нерсесин калтырган эмес. Үйдө уул кыздары, неберелери жана баласынын 2 досу болгон. Кырсык ошол коноктоп келген 2 жарандын өмүрүн алып кетти. Үйдө бүт барыз эле бар болчубуз. Бирок уктап калып атпайбызбы качайып. Мен деле уктатчу эмесмин, саат 1ге чейин эмнегедир уктап калыптыр. Чарчап. Өзүм чалым тургузган. Өзүнүн күчү менен, өз колу менен. Тургузган үйдө өзү тургузган. Эми эчтекеси калбай калды. Эл айтат, жаңы салгыла деп. Жаңы салганга кудурети жетпей атпайбы. Эми бул күйүп кетти деп. Акжолтой апанын уул кыз неберелери болуп 10га чукул киши бир жерде турушчу. Учурда алар эскилик жеткен чакан тамында баш калкалоого мажбур. Мындан улам үй бүлөгө жогорку кеңештин төрагасынын фондунан 70 000 сом акчалай жардам көрсөтүлдү. Мындай кабар жетип калды да, ушундай чоң үй бүлө экен, 9 баласы бар. Апанын ушундай атасы жок, мындай айылда районубузда белгилүү имамдын үй бүлөсү экен. Ушундай өрт чыгып кетип, жабыркашып аман калыштыр, баштары главный аман калышты, бирок деген жардам менен кайрылыштыр деп. Анан ошол жогорку кеңештен ошол 70 000 сом бөлүнүп, ошол жардамын атай келип, мына төрагасынын атынан, жогорку кеңеш депутаттарынын атынан, өзүм менен ошол жергиликтүү уш жакта шайланган депутат катарында өзүм келип тапшырып кетейин деп, анын акыбалын сурап кетейин дедим. Мындан тышкары жергиликтүү эл, айыл өкмөт тарабынан да жардамдар көрсөтүлүп жатат. Каржылык мүмкүнчүлүгү жоктор курулуш иштерине келип болсо да кол кабыш кылууда. Жалпы жамааттын атынан 40 000 сомдон ашыгыраак чогултулуп берилди. Элибизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Андан тышкары ошо жергиликтүү бюджеттен айыл кеңеш 10 000 сом бөлүп берилген. Аны тапшырдык. Андан тышкары ушу элибизге рахмат. Ушу жардам берип атышат. Стройка жагынан, кол кабыш жагынан жардам берип атышат. Учурда жабыр тарткан үй бүлөнүн тамында курулуш иштери жүрүп жатат. Кожолуктун суук түшкүчө чатырын жаап алууга мүмкүнчүлүгү жаралды. Кутман Маматазимов, Бакыт Кыязов, ЛТР, Чүй облусу.